Атамекенчилер менен жолугушуу Баткен шаарынын стадионунда өттү. Бул жолугушууга Баткендин ар тарабынан келген 6000ден ашуун адам катышты. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди жана аны менен бирге келгендерди баткендиктер көтөрүмкү маанайда тосуп алышты. Атамекенчилер менен жолугушууга негизинен таманакы маңдай тери менен жан баккан карапайым адамдар чогулушту. Атамекен социалисттик партиясынын көксөгөн максаты да биринчи кезекте мына ошол карапайым адамдардын, мугалимдер менен саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин турмушун жакшыртуу, адилет коом куруу болуп турат. Биз сунуштаган социалисттик идеология коомдо бардык нерсе сатылбайт. Сатылбай турган нерселерде бар деген идеология. Пулуң болсо кулуңмун деген идеяга каршы тура ала турган идеология. Биз аны жасай алабыз. Анткени биз жалгыз эмеспиз. Дүйнөдө 180ден ашык социалисттик партиялар бар. Алар тилектештик менен бири-бирине кеп кеңеш менен жардамын бергиси келет. Акыркы жылдары, 1-2 жылдын ичинде дүйнө өзгөрдү. Жаңы заманды, жаңы мамлекеттик системаны, бардыгына бирдей кызмат кыла турган коомду куруу үчүн Атамекен партиясы талбай күрөшүп келди. Жаңы конституция кабыл алынды, бирок күрөш муну менен эле бүтүп калбайт деп белгиледи Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Атамекен Кыргызстандын бардык жарандары үчүн татыктуу жашоону камсыз кылууга болгон күч аракетин жумшап жатканы айтылды. Атамекен партиясынын мындай аракеттери баткендиктер тарабынан кеңири колдоого алынды. Өмүрбек Текебаев платформасын окуп берди. Биздин мамлекетибиздин, биздин элибиздин кыйналып кысталып жаткан жерлерини байкап, платформасында ошолорду кыстарып, акыйкатка чийир жол салып, аккатты изилдеп, элибизди эзилип кыйналып жаткан, кайсы система кыйнап жатканын айкын ачык ачты. Эми кыргыз элинин келечеги үчүн, аккат үчүн, чындык үчүн күрөшүп аткан партияны колдобой, биз душманды колдойбузбу? Дыйканчылыкка басым жасалган бул аймакта чынында эле жер семирткичтерди алып келүү, айыл чарба техникаларынын запастык бөлүктөрүн алып келүүдө чек ара, бажы постторунда кармалып беймаза болгон учурлар бар. Ошондой эле дыйкандардын өндүргөн продукцияларын сыртка чыгарып сатууда да тоскоол болгон жагдайлар арбын. Атамекен партиясынын дыйкандардын мына ушул өңдүү көйгөйлөрүн чечип бере турган болуп жатканы көпчүлүктү ыраазы кылды. Ошентип өрүк зарылуу Баткен биз дагы Атамекен мененбиз деп узатып калышты.